بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allah Ta'ala seksiz maqtaular olsun. Jana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam jana salavatlar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılgan hadiste mınday dep aytat: "İza jaa Ramazan futtihat abwabul cennet ve gulliqat abwabun nar ve sufidatiş shayatin." Muttafaqun aleyhi. Эгерде Рамазан айы кирип келе турган болсо, бейиш эшиктер ачылат жана тозок эшиктери жабылат. Жана ошондой эле шайтандар кишенделет дейт. Бул жерде чоң шайтандар кишенделет деп алымдар айтып кетишет. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айы кирип келиши менен ушундай бейиштик амалдарга үндөп, колуңардан келишинче дагы жакшылык иштериңерди көбөйткүлө, зикирди, садаканы, намазды көбөйткүлө деп ошондуктан таравих намаздары бизге сүннөт болуп калган. Андан кийин тозоктук амалдардан, жаман иштерден кайтарып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тозоктук амалдардан кайтарат бул айда. Өзгөчө бул айда кайтарат. Бул Рамазан айы ыйык айлардан бири. Анткени бул айда Куран түшкөн, бул айда Кадыр кечеси камтылган, жана ошондой эле бул айда түнкү таравих намаздары окулат. Айтор бир сооп иштер кыла турган болсо дагы эселенip жазылат. Эми ушул айды ким урматына койбой турган болсо, бул тууралуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте мындай дейт: "Мен лам яда каула зур вал амала бихи, фалайса лиллахи хаджатун фи ан яда таамаху ва шарабаху." Кимде-ким ораза тутуп, бирок жалган көйлөгүн токтотпой турган болсо, же болбосо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайтарган иштерден кайтпай турган болсо, андай адамдын Аллах Таала тамагын же суусун жөн гана таштап койгонуна муктаж эмес деп айтат. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде орозосу деп айткан жок, жөн гана. Эгерде ораза туткан адам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайтарган күнөө иштерден кайтпай турган болсо, анда бул адам жөн гана ачка эле жүргөн болот. Бул жерде эч кандай соого жазылбайт деп бул жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухари риваят кылган хадисте айтып келет. Ошондуктан ушунча мээнет кылып туткан оразабызды текке кетирип албастан, жокко чыгарып албастан ушул Рамазан айында тыйылып туралы. Жок дегенде ушул Рамазан айында ушак айыңдан тыйылып туралы. Күнөө десе эле балким адам өлтүрүү, же зына кылуу, же болбосо арак ичүү, сигарет чегүү, ушуга окшогон иштерди ойлошубуз мүмкүн. Бирок күнөө дегенде ушак гыйбат дагы бул өтө чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Ушак аялдар үчүн адал кылынган эмес. Ушак кимдир бирөөлөр үчүн адал кылынган эмес. Ушак же болбосо гыйбат бардык мусулмандар үчүн харам нерсе. Ошондуктан кээ бир ушундай ушак менен алек болуп жүргөн, же болбосо ораза тутуп деле ушуга окшогон иштерден тыйылбай жүргөн мусулман бир туугандарыбыз өздөрүнүн көзүн ачып, ушуга окшогон хадистерди, китептерден окуп, кичине болсо дагы өзүнүн мээнетине күйүп, Рамазан айындагы оразосун жокко чыгарып албасын. Аллах Таала баарыңыздардын оразаңыздарды кабыл кылсын. Ушунча мээнет кылып туткан оразаңыздарды, кылган ибадаттарыңыздардын баардыгын Аллах Таала өзү кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.